Биздин эркин журналист Ыдырыс Исаковдун YouTube каналында 1 саатка жакын иликтөө видеосу чыкты кече. Ошол видеодо жанагы Ош шаарындагы Айдаров клиникасынын тегерегиндеги болгон ошо окуя экен. Ошол Айдаров клиникасын Ош шаарынын мэриясынын кызматкерлери 3 күнүн ичинде эле бул здание снос болот, бул здание бузулат деп аларды 3 күнүн ичинде баардыгын кууп чыгыптыр. Айдаров клиникасында где-то 50-ге жакын адам иштеп ошол жерде нан тагып жейт экен. Аларды 3 күнүн ичинде эч нерсеге карабастан кууп чыгып, убакыт бербестен, хотя бы 1 айбы, хотя бы 2 ай убакыт бербестен ошончо чоң клиниканы кууп чыгып, ошол жерде кууп чыккандан кийин, кыйла тургандан кийин, Ош шаарынын мурунку вице-мэри Сонунбек Жунусбаевдин аялы ошол жерге кайра клиника ачып алыптыр. Куттум эле ошондой төрөткана клиникасын ачып, ошол жерде иштетип атыптыр да. Анан Ыдырыс ошол мурунку мэрге Сонунбек Жунусбаевге чалып, силер эмне мындай кылдыңар, эмнеге аларды кууп чыгасыңар дагы, өзүңөр ошол жерге вот клиника ачып аласыңар деп сурап атса, бул мурунку вице-мэр мынтип жооп берип атат. Эми ал жерде мен өзү чакырганмын, анан ал жердин тиги арендасын көтөрсөк, ал киши ынабай койду дагы. Анан мен бул жака ушу шаарга акча керек болгону үчүн 500 000 налог төлөп, анын үстүнөн дагы башка налогдор менен где-то 800 000 дейби, 900 000 төлөп, ошондо 1 жылда где-то 10 миллион налог төлөйт экенмин. Шаарга акча керек болгону үчүн мен ошол жерде алып клиника кылдым дагы. Ошол жерден мага пайда түшпөсө дагы, эми түшсө дагы, түшпөсө дагы мен шаар үчүн ошону кайра клиника кылып ачтым дейт да. Эми кече өзүңөр дагы Ыдырыстын YouTube каналына кирип ошону көрсөңөр болот. Эми достор, ошо менде дагы суроо жаралып атат да. Анан мен ошого силер ишенесиңерби? Өзүнүн кызыкчылыгын ойлобой, Ош шаарына акча керек болгон үчүн вице-мэр бирөөнүн клиникасындагы даяр иштеп аткан клиниканы кууп чыгып, адамдар менен кууп чыгып, 3 күндүн ичинде өзүнүн аялына клиника ачып берип, анан ошо Ош шаарынын кызыкчылыгы үчүн ошол клиниканы иштетип атыптыр. Айтмакчы, ошол Ош шаарынын вице-мэринин жубайы Сонунбек Жунусбаевдин аялы жанагы акылдуу бизде бир депутат бар эмес беле, Нуржигит Калыков, ошонун бир тууган карындашы экен. Ошондо достор, силердин оюңар кандай? Бир комментарийге жаза кеткилечи, интересно болуп атат.